Азыр эми жылаңач болгон нары өтөт, бери өтөт. Келип кармалап көрсө деле эч ким эчтеке болбойт. Неге? Анткени шарият бузулду. Дин бузулду. Диндин бузулгандыгы адамдардын бардыгынын айласын кетирди. Мына бүгүн интернетте жүрөт. Мадина Мунавварада окуган бир кыз айтып атат. Анда жин тийген окшойт го. Ана мен да тойлорго барат элем дейт, барып неме кылганда көзүмө кадимкидей көрүнөт эле дейт. Эгерде моюндар ачык, көкөрөк ачык болуп, буттар ачык болуп бийлеп атса, ошол жерде жиндер келип кадимкидей кучактап өпкүлөп аткандарын көрөт элек дейт да. Ошого көп жылаңач болуп жүргөн аялдар ошол ооруган жерлерин диагнозун таппайт, кадимкидей ооруй берет дейт да. Моюндар ооруйт, көкөрөктү буттар ооруйт, башка болот, кыйналып жүрө берет, башка болот. Неге десе, ошол жин шайтандардын таасиринен. Ага окуш керек, башка кылыш керек, жабыныш керек болгону. Башка чыкканда ооруйт, барат, диагнозу жок. Эмне үчүн дегенде, назар тиет, көз тиет деген нерсе, ошол жин шайтан кучактап ошондон эмне урматтуу бир тууган